Салам достор. Силер менен кайрадан кыргыз тили сабагы учурунда кездешип турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн силер менен кыргыз тилинин фонетика бөлүмүндөгү үнсүз табыштар жана алардын бөлүнүшү тууралуу сабак өтмөкчүбүз. Эгер даяр болсоңор, алга. Жалпыбызга белгилүү болгондой, кыргыз тилинде 39 табыш, алардын 14-ü үндүү, калган 25-и үнсүз табыштар. Биз силер менен биргеликте бүгүн үнсүз табыштар жөнүндө кенен сөз кылабыз. Албетте, кыргыз тилинин үнсүз табыштарынын табияты, бөлүнүшү, жасалышы үндүү табыштарга караганда бир топ татаалыраак. Ал тургай булардын жасалышында жана ошондой эле топторго ажыратууда окумуштуулардын пикирлери эки ача, эки түрдүүчө. Биздин бүгүнкү максатыбыз ошолордун бардыгын жалпылаштырып, түшүнүүгө, окуп үйрөнүүгө аракет кылуу. Анда үнсүз табыштардын бөлүнүшү. Үнсүз табыштар жалпы жонунан 4кө бөлүнөт. Биринчиси жасалуу ордуна карай бөлүнүшү, экинчиси жасалуу ыгына карай бөлүнүшү, үчүнчүсү үн менен шыбыштын катышына карай бөлүнүшү, ал эми эң акыркысы, соңкусу түгөйлүү, түгөйсүздүгүнө карай бөлүнүшү. Албетте, биз биринчисинен баштайбыз. Үнсүз табыштардын жасалуу ордуна карай бөлүнүшү. Жасалуу ордуна карай бөлүнүшү деген сөз айкашынын өзүнө токтолобуз. Муну кандайча түшүнсөк болот? Албетте, кандай гана азык-түлүк, кийим-кече, техника болбосун, алар кайсыл бир өлкөдө, кайсыл бир завод, фабрикада, кайсыл бир ишканада жасалат. Ошол жерде өндүрүлөт. Жана ошого байланыштуу өздөрүнүн товардык белгилери бар. Кытайда жасалдыбы, Америка Кошмо Штаттарында жасалдыбы, Кыргызстандабы же Казакстандабы. Мына жасалуу ордуна карай бөлүнүшү деген дагы бул ошол кайсыл бир үнсүз табыштын кайсыл жерде жасалгандыгын аныктап тактайт. Тактап айтканда, кайсыл жерде жасалды? Эриндеби, тилдеби, тиштеби, тилдин арткы бөлүгүндөбү? Өпкөдөн чыккан үн сүйлөө органдарынын кайсыл жеринде, кайсыл сүйлөө органында тоскоолдук учурады? Мына ушунусуна карай бөлүнүшү, жасалуу ордуна карай бөлүнүшү деген сөз айкашынын пайда болушуна шарт түзгөн. Жасалуу ордуна карай үнсүз табыштар кош эринчилдер, эринтишчилдер, ушчулдар, орточулдар, артчылдар жана түпчүлдөр болуп бөлүнөт. Анда эмесе булардын ар бирине токтолуп, кайсы табыштар кайсыларына кирерин аныктоого аракет жасайлы. Эң алгачкысы кош эринчилдер. Мен бир табыш мисал келтирейин. Б. 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 Байкалып турат. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба, үн жана шыбыш кошулду, жана ошондой эле булар эки эринге келгенде тоскоолдукка туш болушту. Астыңкы жана үстүңкү эринге эки эриндин тоскоолдугуна туш болду. Ал эми кыргыз тилинде эки деген сөздү кош деген сөз менен да алмаштырып берүүгө болот. Демек, кош эриндин тоскоолдугуна туш болуп, ошону жарып чыгууга мажбур болду. Мына ошонусуна карай булар кош эринчилдердин катарын толуктайт. Албетте, бул табыш жалгыз эмес, мындан башка дагы
м, 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 п, п, п. Демек, қош еріншілер мына ушулар. Эрин тишчилердин катарына кирүүчү дыбыштарды астыңкы эрин жана үстүңкү тиш жасайт. В, В, В. Болбосо Ф, Ф, Ф. Эрин тишчил дыбыштардын жасалышында башкы ролду үстүңкү тиш жана астыңкы эрин ойнойт. Албетте бул жерде ушул экөө гана жасап коет деген сөз эмес. Өкпөдөн чыккан аба, ага кошулган үн чыгыш жана башка активдүү жана пассивдүү сүйлөө органдары албетте катышат. Бирок эң башкы ролду, чечүүчү ролду ушул үстүңкү тиш жана астыңкы эрин ойнойт. Ушчулдар. Мында дыбыштардын жасалышы тилге байланыштуу. Тилге көз каранды. Тилдин иш аракети. Болгондо дагы тилдин эң учку бөлүгү. Ушчул дыбыштар жасалганда аба тилдин учунда тоскоолдукка учурайт. Бул дыбыштарды айтып жатканыбызда тил алдыга карай жүткүнүп, учку бөлүгү тишке тийгенде жакын абалга келет же тишке тиет. Мына ушул жерде аба тоскоолдукка учурайт дагы дыбыштар пайда болот. Аларга Т, 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 Д, Н, С, Ш жана башка ушул өңдө толгон токой дыбыштар кирет. Орточулдар. Бул дыбыштардын жасалышында тилдин ортоңку бөлүгү жогорку үстүңкү таңдайга тийип жасалат. Өпкөдөн чыгып келе жаткан аба дагы дал ошол жерде тоскоолдукка учурайт. Дагы бир жолу кайталайм. Тилдин ортоңку бөлүгү үстүңкү таңдайга тийген абалда болот. Мисалы: Ж, 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 Ч, 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 Й, Й, Й. Ал эми артчыл үнсүз дыбыштардын жасалышында өпкөдөн чыгып келе жаткан аба тилдин арткы бөлүгүндө тоскоолдукка учурап, ошол жерден артчыл үнсүз дыбыштар пайда болот. Мисалы: К, К, Г, Г, Х, Ң. Ал эми төпчүл үнсүздөр болсо, айтканда деле дароо байкалат. Кайсыл жерде жасалып жаткандыгы. Мисалын айтабыз. Q, 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 Г. Албетте, кыргыз тилинде төпчүл үнсүздөр экөө гана. Q жана Г. Биз дыбыштардын жасалуу ордуна карай бөлүнүшүн кыскача болсо да түшүнүүгө аракет кылдык. Албетте, жасалуу ордуна карай кош эринчилер, эрин тишчилер, ушчулдар, орточулдар, артчылдар жана төпчүлдөр болуп бөлүнөрүн билдик. Дыбыштардын кайсыл жерде жасаларын өздөштүрдүк. Эми кайсыл жерде жасалгандыгын билген соң, кийинкиси бир аз тереңдеп киребиз дагы кантип жасалгандыгын үйрөнүүгө аракет кылабыз. Албетте, кантип жасалган деген суроону жасалуу ыгына карай деген сөз айкашы бизге тактап, аныктап берет. Демек, үнсүз дыбыштардын жасалуу ыгына карай бөлүнүшү.
үнсіз дыбыштар жасалуына қарай жарылмалар, жылчықчылдар, мурунчулдар, дирилдеме, капталчыл жана бириккен үнсүздөр болуп бөлүнөт. Жарылмалар. Буга дыбыштарда мисал келтирейин. Б, Б, Б. Бул дыбышты айтканыбызда аба эки эринди так ортодон жарып чыгууга мажбур болуп жатат. Аба дал ушул жерде тоскоолдукка учурады дагы аны эки эринди жарып чыгууга туш болду. Болбосо Т, Т, Т. Бул жерде аба тилдин учунда тоскоолдукка туш болду дагы ошол тоскоолдукту жарып өтүүгө дуушар болду. Т, Д, П. Ушул өңдү жасалган көптөгөн дыбыштар жарылмалардын катарын толуктайт. Жылчыкчыл дыбыштар жарылмалардан айырмаланып, булар күч менен тоскоолдукту жарып өтүүгө далалат жасашпайт. Булар тескерисинче, мүмкүн болушунча жылчык таап чыгып кетүүгө, кайсыл бир жерден тешик таап чыгып кетүүгө аракет кылышат. Жана ошондой эле ошол аракеттери ишке ашып, жылчыктан чыгып кетишет. Ошентип, жылчыкчыл үнсүз дыбыштар жасалат. Мисалы, С, болбосо Ш, же буга окшогон башка дыбыштар. Кийинкиси мурунчул үнсүздөр. Мында өпкөдөн чыгып келе жаткан аба мурун көңдөй аркылуу сыртка чыгат. Ошонун натыйжасында М, Н, Ң деген 3 дыбыш жаралат. Албетте, кыргыз тилинде жалгыз дирилдеме үнсүз дыбыш бар. Ал Р. Мында бул дыбышты айтканыбызда тил дирилдеген абалга келет. Же болбосо вибрация болуп турат. Мына ошон үчүн дирилдеме. Ал эми капталчыл Л дыбышы жасалганда аба тилдин эки капталынан сыртка чыгып кетет. Мына ошон үчүн капталчыл үнсүз. Көпчүлүк учурда айрым төмөнкүдөй сөздөр жазганыбызда бир топ чаташууларга душ болобуз. Мисалы, Конституция. Бул жазылышы. Бирок кээ бир учурда мындай кылып да жазып коебуз. Конституция. Эмне үчүн? Анткени бул жерде Ц дыбышынын ордуна эки дыбыш Т жана С дыбышы колдонулуп жаткандай туюлат. Мына ошон үчүн биз айрым учурларда адашып калабыз. Бир учурда эле эки дыбыш колдонулуп жаткандай абалды жараткандыгы үчүн булар бириккен үнсүздөр. Алар албетте Ц, Ч, Ж жана Ч. Белгилүү болгондой, үнсүз дыбыштар жасалганда өпкөдөн чыгып келе жаткан абага үн жана шыбыш кошулат. Бирок бардык дыбыштарга эле үн менен шыбыштын деңгээли бирдей боло бербейт. Айрымдарына үн көбүрөөк катышса, айрымдарына шыбыш көбүрөөк катышат. Ал эми айрымдарында үн менен шыбыштын деңгээли бирдей барабар болот. Дал мына ушунусуна карай үнсүз дыбыштарды үн менен шыбыштын катышуусуна карай үчкө бөлөбүз. Каткалаң үнсүздөр, жумшак үнсүздөр жана уяң үнсүздөр.
каткалаң үнсүздөрдү үнгө караганда шыбыш басымдуулук кылат. Мына ошон үчүн булар каткалаң үнсүздөр. Булар П, Т, Q, К, С, Ч, Ч жана башка ушул өңдүү толгонтокой добуштар. Ал эми жумшак үнсүздөрдө үн менен шыбыштын деңгээли бирдей, барабар. Ошондуктан булар каткалаң үнсүздөргө караганда бир топ жумшак айтылат. Б, Ф, Д, Ж жана башкалар. Уяң үнсүздөр. Булардын аты айтып тургандай эле, бул табыштарды айтуу абдан оңой жана жеңил. Өзүнө чейинки каткалаң жана жумшак үнсүздөргө караганда дагы бир топ жумшак жана назик айтылат. Аты деле айтып турат. Уяң табыштар. Уяң үнсүз табыштар. Буларды айтуу абдан жеңил. М, Н, Л, Р, Ң, Е. Мына ошон үчүн булар уяң табыштардын катарын толуктайт. Үнсүз табыштардын эң соңку, эң акыркы бөлүнүшү бул түгөйлүү, түгөйсүздүгүнө карай бөлүнүшү. Кыргыз тилиндеги айрым үнсүз табыштардын ордун башка үнсүз табыштар алмаштыра алат. Бирок ооз-эки кепте гана. Ал эми жазуу кебинде жол берилбейт. Орфографияда жол берилбейт, орфоэпияда жол берилет. Биз орфографияда, туура жазууда гараж деп жазабыз, айтканда гараж деп айтабыз. Жнын ордун ш алмаштырып жатат. Катод, анод, йод деп жазабыз, айтканда катод, анод, йод. Жазганда сөзсүз деп жазабыз, айтканда сөзсүз. Сын ордун с алмаштырып жатат. Мындай мисалдарды толтура келтирүүгө болот. Мына ушунусуна карай, биринин ордун экинчисин алмаштыра алгандыгына карай, үнсүз табыштарды түгөйлүү жана түгөйсүздөр деп бөлүштүрүүгө болот. Албетте кыргыз тилинде бардык эле табыштардын түгөйү болот деген туура эмес жыйынтык. Түгөйлүүлөр төмөнкүлөр. Ал эми калгандары бардыгы түгөйсүз. Мына ошентип достор, силер менен биз бүгүн үнсүз табыштардын жасалышы, бөлүнүшү тууралуу учкай кеп кылууга үлгүрдүк. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламат болгула.